Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз адабияты сабагынан класстан тышкаркы окулуучу чыгармалар менен таанышабыз. Анын ичинде Аман Саспаевдин Кайнене аттуу чыгармасын окуп билебиз. Эгерде сабакка даяр болгон болсоңуздар, анда мен дал ушул чыгарманы сиздерге окуп берейин. Айылдагы жаштардын бири Саамый аскердик милдетин өтөп келген соң өз айылындагы Закеш деген кызды сүйүп калды. Кары картаңдар буга көп кошулган жок. Анткени куда сөөктөн алыста туруп, алыстан сыйлашканы жакшы. Анын үстүнө төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт дейишет эмеспи? Бирок кыз да, жигит да сүйүүсүн эски ишенимге моюн сундургусу келбеди. Кыздын туулгандагы аты Зайракан эле. Бойго жетип, кадыр баркы ашкан кезде аны бардык эле Закеш деп эркелетишчү болду. Закеш кечинде жасана баштаганда энеси да күзгүнүн тушуна келет. Кечинде жасанып, кайда барган жатасың дейт энеси кызынын эстүү көзүн карап. Күкүндүн үйүнө бүгүн кыздар жыйналып бир аз олтуралы дедик эле деп коет Закеш. Кып-кызыл калп айтып жатканына күйүнбөйт. Эгер чынын айтып, баланча жерде мени Саамый күтүп турат, ошого барам десе, анын калп айтканынан жаман көңүлсүздүк туудурат. Ошондо да эненин жүрөгү сезет, а бирок унчукпайт. Ал эми Саамый күнү кечке жумушта болгон ас келгенсип, түн жарымы деген кезде үйгө кайтат. Кайда жүрдүң, каралдым дейт анын энеси. Ичтей бирдемени сезет. Эмне айтаар экен деп чечет. Балдар менен эле болдум, деп кайпалактайт Саамый. Киного гана бардык. Киноңор жакшы экен? Жакшы дейт да Саамый ыңгайсызданат. Энемдин тапкан кызың жакшы экен деген го деп ойлонот. Ортодо 3-4 ай өттү. Саамый Закешке үйлөндү. Биздин элдин салты боюнча келин келгенден кийин аны кайнене белгилүү убакытка чейин, кээде 1-2 балалуу болгуча колдо кармайт. Ушул убакыт ичинде үй ишинин бардык жагынан сабак берет. Эгер энеси кызына үй оокатты начар үйрөтсө, аны кайнене толуктайт. Саамыйдын ата энеси уул келинине даланды көшөгөлөп, жатаар үй кылып берди. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүндүк беришкен жок. Канча кылганы менен илгерки кишилер эмеспизби, деди кайненеси. Жаш келиндин сыпаараак болгону жакшы. Закеш Саамыйды сүйө билгендиктен кайнененин каада сактаганын оор көргөн жок. Элден эрте туруп уй саады, самоор койду, элден кеч жатып эшиктерди бекитип жарыкты өчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү, каттуу үн чыгарып, болуп жаткан сөздөргө да аралашып кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, үй ичинин бардык жумушун бүтүрө берди. Келининин ыйбалуу, ишкер экенин билип, Саамыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрчү болду. Тең-туш карыларга мактанып, келинин андан бетер ийиктеп ийрилтүүнү ойлоду. Бирок жаш келиндин турмушка өзүнчө көз карашы, өзүнчө таламы бардыгын ойлогон жок. Ойлонсо да аны билмексенге салды. Баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындан карый түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртадан тастаңдатып эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Саамыйды эричтип алып, кээ бир балдар өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажаал келинди, башынан башкарылбаган келиндер деп ойлочу кемпир. Ал эми Закеш жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр ишти оңой бүтүрүп жүргөнсүдөй көрүнчү. Ары ошол жасалма кыймылы өзүнө жарашып тургансычу. Бирок анын чындык эмес экенин Закеш өз башына келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндүр өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, ал түгүл кээде санда жок киши өңдөнүп, бук боло баштаганын сезди. Күйөөгө тиүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырмалуу деген сөз тура деп ойлоду Закеш. Дагы бир жагынан алганда, иш ушу бойдон кала берет деген ойлогон жок. Бир күнү Закештин кыз кезиндеги достору келишти. Закеш короодон эле чуркап барып аларды кучактап алды. Кыздар негедир үйрүлүп, өткөн кеткендер жөнүндө сагынгандарын айтышып, короодо бир нече мүнөт туруп калышты. Закеш досторунун издеп келээрин билген, бирок мынчалык кыябын таап, бук боло баштаганда келип көңүлүн көтөрүп кетишерин ойлогон эмес. Закештин кубанычы койнуна сыйбады. Жүргүлө, үйгө киргиле, деди Закеш, үй жайлуу киши өңдөнүп. Кыздар макул болушту. Көрүү керек, ары жак бери жагын байкоо керек. Буудайдын барар жери тегирмен экенин кыздар да жакшы билет эмеспи? Закештин кайненеси ички үйдө жүн тытып отурган. Эшик ачылып, кирип келген кыздарды анча жактырбады.
Келини жаңыдан жакшы салтка үйрөнүп келе жатканда тастаңдап атасынын төрүндө жүргөн кыздар Закешти ээликтирип, аркы беркин ойлонтуп кетиши мүмкүн да. Сен кимдин кызысың, балам, деди кемпир плашчан кара кызга. Жаңыл энемдин, деп жооп берди кыз. Баса, деп койду кемпир. Энеңди тартып, эки колуңду чөнтөгүңдөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенчи? Костюм юбка кийип, башына чарчы жоолук байланган ак жумал кыз Оптулду да жооп берди. Сартбайдын кызымын. Баса, деди кемпир ага да. Атаңды тартып, мурдуң кырдуу тура? Кемпир келген эки кызды отура электе эле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде да мынчалык кысынып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Ары кысылып, досторунун алдында уялып турду. Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби, деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарды карады эле, алар "Жок, рахмат, ичпейбиз" дегенсип чүйүрүңдөшүп койду. Ак жумал кыз үйдөгү жасалгага тегерете карап келип, кийим жапкычтагы саймага токтолду. Тигини ким сайды, деп шыбырады ал Закешке. Мен дегенди билдирип, ал эгин өзүнө тартып койду. Плашчан кара кыз ээрдин чыгарып башын экчеди. Сен кантип ушуну саймак элең? Бул кезде эшиктен кирип келе жаткан киши болсо, үйдө эч ким жок деп ойлогучалык эле. Ушунчалык тымтырс үйдө эмне өкүм сүрүп, эмне бийлик кылып жатканын кыздар да ичтей түшүнүп отурду. Бир убакта кыздар эми кетели деп шыбырашты да, ордуларынан туруп, өтө бир тездик менен короого чыгышты. Асманы бийик, тегереги ачык жерге чыкканда кыздар эмнегедир каткырып жиберишти. Кемпирди туурап сүйлөп, плашчан кара кыз берки экөөнү андан бетер күлдүрдү. Менин кайненем ушундай болсо бир күн да турбас элем, деп да жиберди бири. Кыздардын короодо шарактап күлгөнү, бирдемелерди айтып жатканы үйдө отурган кемпирге даана угулуп отурду. Закеш досторун жолго салгандан кийин үйгө кирип түшкү чайга камурду. Ал самоорго суу куюп, чакмак даярдап жатканда эмнегедир көңүлсүз болду. Кийим, тамак, жасалгалуу үй, өзүнүн сүйгөн жигити баары эле бар. Бирок бирдеме жетишпейт. Закешти өксүтөт. Анысы мурда өз колунда бар болчу, турмушка чыкты да андан ажырады. Ал баарынан да кымбат, баарынан да жагымдуу эле. Түшкү тамакка келген Самый даланда кирди эле. Закеш буфеттен бирдеме карап жатыптыр. Ички үйдөн куру жөтөлгөн үн угулду. Мунусу кемпирдин "Мында киши бар, үйгө кирген кимсиң?" дегени. Самый өзүнө жалт караган Закешти муңайым көзүн көрүп эмнегедир аяп кетти. Сүйкүмдүү, ары эстүү жаш аялынын өңү сынык экенин Самый бирден эле байкады. "Чынını алып чай куй, жертиктебей", деди кайненеси. "Тузду мага жакын койчу, чайдын такыр эле даамы жок". Закештин жүрөгүндөгү жылуулук бирден эле дагы көңүлсүздүккө орун берди. Чайды эми мындан артык кандай куюш керек деп ойлоду, ал туз салган кутун энесине жылдырып жатып. Кемпир чайын иче отуруп жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоду. "Эмки кыздар баладан да жаман. Ошолорду алган киши эмне болот? Эне, кайсы кыздарды айтып жатасыз?" деди Самый. Закештин достору короого чыгып алып шыңкылдашат эле, шыңкылдашат. Ичтей иренжип отурган Закеш бул сөздөрдү укканда абыдан көңүлсүз болду. Сөздүн түркүнү өзүнө тийип жаткансыды. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. "Ботом, чай куйбайсыңбы?" Шашып калган Закеш чынını ала коем деп сүтүн төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Самый ичтен капаланып отурду. Акыл эстүү, жакшы келинин мындай каккылап отуруунун зыяны бар экенин ал сезе турган. Кемпирге эмне жетпейт? Көзүнүн кареги менен кошо тегеренип жүргөн ас келгенсип, көңүлгө тие турган суук сөздү угуу Закеш үчүн мүлдө кажетсиз эле. Келин эстүү болсо бул кайната кайнененин үйдүн ырысы. Андай келинди башкаруу үчүн келинди эстүү, акылдуу болуусу кажет. Салт санаага, эски каада камалай берүү, ысылуу суукту көз угузуп, ичтей кемирүү, булар кандай эстүү кишинин да жолдун азгырат. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына Самый түшүнөт. Ал азыр жаш бала эмес. Мурдадан эле энесинин каада сактаганынан улам аздан чочулаган эле. Азыр болсо ал чындыкты ачык айтууну ылайык көрдү. "Эне", деди Самый. "Кыздардын кандай жүргөнүн эмне кыласыз? Эмне болсо эле айта берет экенсиз. Бирөөнүн жаш баласын антүүгө болбойт да". Кийинки сөздүн төркүнү Закеш жөнүндө экенин энеси да, Закеш өзү да түшүндү. "Мен эмне кылыпмын?" деди кемпир. "Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы. Чоп-чоң эле бойго жеткен кыз көчөнү башына көтөрүп шарактаган эмнесе? Аялдарга адептүүлүк эле жарашат. Жаман болсун деп жатат дейсиңби?" Закеш унчукпай, чата кырбап кетпесе экен деген ойдо отурду. Самый каршы сөз айтып,
Дагы талаша кеткен жок. Түшүнсө ушу да жетерлик. Энеси болсо Самыйды Закешке болушаарын ачык түшүндү. Муну ал мурда эле болжолдогон. Ортодо дагы бир нече күн өтө чыкты. Закеш жаңы түшкөн келин болгон соң жумушка чыга элек болчу. Келиндин эртеси эле жумушка чыгуусу кандайдыр ыңгайсыз эле. 1 ай убакыт өткөрүп барып, анан иштөө ылайыктуураак көрүнгөн. Азыр болсо ишке чыгуу Закеш үчүн эшикке чыгуу болду. Бир аз тышта эмгектенсе, башка келиндер менен ирмектешсе, көңүлү да көтөрүлөт, бугу жазылат. Кайнененин басып турган каадасынан аздап болсо да кутулат. Ошон үчүн ал жумушка чыккысы келди. Бирок ага кайненеси мындай жооп берди. Элден журттан уят эмеспи? Жок дегенде 3-4 ай тура тур. Жетишпей жаткан эмне бар? Баягынын келини 1 ай боло электе эле кызыл чотоп жүрөт дебейби? Инилеримди сагындым. Үйгө барып келсем дедим эле, деди Закеш акырын гана. Инилериңди сагынсаң чакыртып ал. Уят болот. Жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса. Закеш дагы тим болду. Самыйдын атасы жоош киши болчу. Бала чаканын ишине көп аралашчу эмес. Бирок ошо күнү кечинде ал кемпирине келини жөнүндө биринчи ирет сөз айтты. Азыркы жаштарды билбейсиңби? Закештин эркине койсоңчу. Мейли, барам деген жерине барсын. Эстүү бала көрүнөт өзү. Тим жат, деди кемпир абышкасын чыканагы менен укуп. Мен эмне, жаман болсун деп жатамбы? Өзүң бил. Баркыңды кетирип аласың го, кемпир. Сен берген тамакты ичип жөн жүр. Болбосо куу башкаласың. Булар кетишчү болсо, мен сенден кетем, байка. Ал бизди сыйлаганы үчүн ыраазы болушуң керек. Ким билет анын кетип каларын. Унчукпа. Каап, сага Кудай бардыр, деди да чал арыоонады. Маанилүү иштер жөнүндө жаткандан кийинки сүйлөшүүнүн карттар жагындагысы ушуну менен тынды. Ал эми жаштар дагы дал эле ушул маселенин өзүн эки түрдүү чечти. Самый, биз деле башкалар өңдүүбүз. Туурасын бетке айтуу керек. Ага көнбөсө бөлүнөм. Сүйгөн жарымды кылмышсыз эле кажалай беришине жол койгум келбейт, деди. Закеш болсо буга каршы. Буларга каттуу кетүүнүн кереги жок. Акырын түшүнөт деген пикирде болду. Бул өңдүү принципсиз кечиримпоздукка Самый күнөө койгон жок. Ушул айылда көп эле келин бар. Ошонун кайсынысы сенин күнүңдү көрүп жүрөт? Эгер ушу башынан энемдин терс жактарын айта жүрбөсөк, акыры түбү ким билет? Бир көңүлсүздүк туулуп да калар. Ошол үчүн мен эртең эле ишти козгоймун деген ойду Закешке каршы койду да, ошол оюнда бекем турду. Айтканындай эле эртеси Закеш эшикте жүргөндө Самый өз пикирин ата-энесинин алдына ортого коюп калды. Эне, сиз көп каада сактабаңыз. Мен өзүм теңдүү жолдошторумдан уялып жүрөм. Каада сактаганың эмне? Дайыны жок сөздү козгобочу балам, деди энеси. Мунуңуз болбойт. Закеш жумушка чыксын, үйүнө барам десе барсын. Закеш эч кайда барбайт деп кесип айтты кемпир. Ал сага арызданып жүрөбү? Катыныңа болушуп энеңе акыл айткандан уялсаң болот. Эшиктен Закеш кирип келди. Ал кирип келери менен үйдө бир көңүлсүздүк бар экенин сезе койду. Чындыкты айтуу керек. Минте берсеңиз бизден айрыласыз, деп жиберди ачууланган Самый. Сен кетсең, биз өлүп калат бекенбиз. Кет. Сени тууп ушу даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жайылуу турган жүккө жетип барды. Ал мына бул дүйнөңдө. Ал баарын. Заматтын ортосунда жаздык төшөк жууркандар биринин артынан бири далан үйдү көздөй учуп түшүп жатты. Кемпиринин кыялын билген чал күңкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Кудай атты муну, желпинип албадыбы? Закеш эмне кылаарын билбей эшик түбүндө турду да калды. Чатактын мынчалык ырбап кетиши жөнүндө ал ойлоп да койгон эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт. Азезилдей азгырып Самыйга тийип алган соң, карыган ата-энесинен бөлүп алып жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлонгондо сай сөөгү сыздап турду. Самый да муну күткөн эмес. Ал иштин чындыгын айтып, энесин эпке келтирем деп ойлогон. Бирок өз колу менен айдаган эгиндин ордуна коко тикенек чыгаарын ким билиптир. Энеси карасанатайлык менен булардан кутулайын деп жатканса да, мейли, жылан чакпай, жылкы теппей өзүнчө эле журтка күлкү болоор ишти козгосоң менин эмнем коройт? Биз өлбөйбүз. Кана ишти байкаша жатарбыз деп ойлонгон Самый бирден эле ачуунун кулуна айланды. Даланда чуркап чыкты да, энеси ыргыткан төшөктү короого ыргыта баштады. Мына, кетсе кетем. Азыр жогол, экинчи көзүмө көрүнбө, деп жатты энеси. Ай, сен эмне кылып турасың? Ал Закешти карады. Кылаарын кылып коюп, кылчып менен бууп коюп, эмнеге кымыясың? Баса, жогол. Сен эмес, өз баламдан жакшылык күтүп турганым жок. Эшиктен Самый энтигип кирип келди. Өңү канталап кетиптир. Кий кийимиңди, деди ал Закешке.
Биз артыкпаш экенбиз бул үйдө. Закеш кыймылдабай ордунда тура берди. Анын акылдуу көздөрү жертиктейт. Күтүлбөгөн бактысыздык аган да өзүн көрсөтүп турган эле. Самый калып калган 2-3 китебин алып короого өзүнө тиешелүү буюмдар чачылып жаткан жерге ыргытты. Полду ойо басып, энесин жандап өтүп, дагы бирдемем калган жокпу дегенсип үйдүн булуң бурчтарына да кайра карап кирип чыгып жатты. Көчөдөн өтүп бараткан Самыйлардын кошунасы короодо жайнап жаткан жууркан төшөктү көрүп, акырын басып, уруш талаш болуп жаткан үйгө кирди. Самый бактысыздыгын концерт көргөндөй кызыга карап, анысы аз келгенсип калпы чынын аралаштырып, жомоктой жүрмөсү бар эмеспи? Кошуна үйгө кирген соң, «Ой, эмне болгон силерге? Уят го мунуңар» деди. Самый андан бетер кызып, «Жүр дейм, эмне кылып турасың? Же айланган турасыңбы?» деп келип, Закешти каруудан алып далаңга сүйрөдү. Бирок Закеш далаңга да чыкпай койду. Ал Самыйдан кутулууга тырышканда алыша түшкөндөй көрүндү элге. «Ой, балам, Самый, сен эмне болгонсуң?» деп кошунасы ага жакындады. Самый андан бетер күчөп, кошунасын да кагып таштады. «Сиз аралашпаңыз» деди ал. «Өз жөнүңүзгө кете бериңиз». Ал Закешти алып кетмек болуп, билектен алды эле Закеш колун жулуп алды да Самыйдын көзүнө тике карады. «Мен эч жага кетпеймин», каттуу айтты ал. «Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени?» Самый да, анын энеси да, кошунасы да Закештин мындай чечкиндүү сөз угабыз деп күткөн эмес. Самый эмне дээрин билбей туруп калды. «О, акылыңдан айланайын, Закеш» деп жиберди кошунасы. Бербей өрчүп бараткан өрттү ыгын таап бир эле чака суу менен өчүрүү кандай гана кишинин колунан келет болду экен. Самыйдын энеси өзүнүн жаңылганын сезе коюп, ушунчалык жеңил балалык кылганына өкүндү. Бирок тышынан аны билдирбеске тырышты. Абдан карара күйгөн өңдөнүп кара күчкө сүйлөнө берди. «Кеткиле кеткиле. Бириң жакшы киши болуп, бириң күч көрсөтпөй. Акыры бир күн кете берсиңер, ушу башынан жоголгула». Мына ушу кезде Закеш зыпылдай басып барды да кайненесин кучактап өпкүлөп жиберди. «Көлөкө менеке, мен кетпеймин. Муну баштаган мен эмес». Самый эшикти көздөй жөнөдү. Кишилерде өмүрүндө кара ташты да эритип жибере турган мээрим үстөмдүк кылган минуталар сансыз экенин эсиңе ал, окуучум. Четте карап турган кошунасынын жүрөгү элжиреди. Кемпирдин көзүнөн жаш томулонду. Эртеси эртең менен Закеш тура электе кемпир самовар койду. Анын дабышын угуп Закеш тез турду да эшикке чыга берип, верандада кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап, анын арыктабыраак сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секунд карап турду. «Эркин жүрчү, садага кетейин. Инилериңди көрүп кел, киного бар. Мен өз энең эмесминби?» Урматтуу окуучулар, ушуну менен чыгарма өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Бул чыгарма боюнча төмөнкү 8 суроого жооп жазуубуз керек. Биринчи, сиздердин оюңуздар боюнча чыгармада кандай проблемалар көтөрүлүп жатат? Экинчи, эмне үчүн сиз ушундай ойлоп жатасыз? Тексттен далил көрсөтүңүз. Үчүнчү, эмне үчүн Самыйдын энеси баласынын Закешке болушаарын мурда эле болжолдогон? Төртүнчү, сиздин оюңуз боюнча өзүң бил, баркыңды кетирип аласың го деген ойдун мааниси кандай? Бешинчи, Самыйдын эмоцияга алдырып коюшун сиз кандай карайсыз? Алтынчы, силер келиндин ордунда болсоңор эмне кылат элеңер? Эмне үчүн? Жетинчи, сиздердин оюңар боюнча болуп өткөн окуянын эмнеси жакшы да, эмнеси жаман? Эмне үчүн сиз мындай ойлойсуз? Сегизинчи суроо, чыгарманын негизги идеясы эмне? Дал ушул суроолорго жооп беребиз. Өзүбүздүн кыргыз тили жана адабияты мугалимибизге жөнөтөбүз. Ушуну менен биздин бүгүнкү класстан тышкаркы окулуучу чыгармалардан өткөн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки кыргыз адабияты сабактарында сиздер менен жолукканча, амандашканча сак саламат туруңуздар.